Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Так, а маме пошли. Вопросы. Вопросы. Ваше первое ощущение, когда вы услышали решение суда? Кыргызча айтып берсеңиз, мен негизги Принцибинде ар кандай чечимге биз даяр болчук. Соттун бир эки абзац чечими 2 саатка кармалганда башка ар кандай ойлор келет экен. Анткени биз күтүүсүз соттун чечимдерин, мыйзамсыз чечимдерин көп болгонбуз. Ошондуктан биз бардык окуяга даяр элек, ошондуктан мен нормально кабыл алдым. Билесиңер, менин жүрөгүм аритмия менен ооруйт. Ошол соттун чечимин күтүп отурганда 71 боюнча бир да былк этпестен өзгөрбөй турду. Болбосо кээде 120-150ге чейин чыгып кеткен учурлар болот. Бул жолу мен кымындай дагы толкунданбадым. Анткени баарына даяр болчук. Бул корабльды кызыл парусу менен мен 50 жылдыгыма ошол дүйшөн 60 жылдыгыма белек кылган экен. Бул ошол түрмөдө жаткан усталардын жасаган түрмөдө бош убакта кээ бирлери ошол окшогон мындай иштерди жасашат. Бул эстелик, бул белек мен ушул түрмөдө болгон күндөрүмдү эске салып турат деп ишенем. Пландар сот менен актаган жок. Иш кайра каралууга жөнөдү. Ошондуктан кийинки биздин аракетибиз ушу сот процессине бурулат. Соттун биринчи отуруму жыйыны ушул жылдын 12 сентябрына дайындалды. Демек, биздин команда, биз жана адвокаттар жаңы көөлөр, бүгүн жаңы көөлөр пайда болду. Атамбаев кеткенден кийин мурун көрсөтмө бергенден корккон мамлекет кызматкерлери эми ачык чыгып көрсөтмө бере баштады. Жаңы көөлөрдү, жаңы документтерди таап сот процессине даярданабыз. Биздин сот процесси биздин коргонуу концепциябызга ылайык. Бул өзүбүз актоо гана эмес, мурунку бийликтен өзүм билем деген мыйзамсыз беспредел экен жүзүн ачуу болот деп мен пландаштырдым. Бирок мен айткан шерим булча айткандай, бул өч алуу болбош керек. Атамбаев жана анын айланасындагылар эгер мыйзам бузган болсо, Кыргызстандын кызыкчылыгына зыян келтирген болсалар, мыйзам алдында, тарых алдында жооп бериш керек. Алардын сот процесси өзүбүз соттун зомбулугунан, мыйзамсыздыгынын курманы болгон адам катары Атамбаевдин үстүнөн жүрүп жаткан тергөө дагы, сот дагы адилеттүү, айкын, эл алдында ачык болуш керек. Биринчи кезекте элди ынандырыш керек. Мен интервьюларымдын биринде айткам, Атамбаевка капа болуп, ага жамандык тилегенге балким менде мындай негиз бар. Бирок ал саясий туткун болушун, саясий туткун деген статус алышын мен каалабайт элем. Анын кылмышы тергөө органдары так далилдеш керек. Сот айкын, эл алдында элди ынандырып чечим кабыл алыш керек деп ойлойм. Эми бул Жээнбеков менен Атамбаевдин ортосундагы мамиле жөнүндө дагы айтпасам болбойт. Көп адамдар ал экөөнүн ортосундагы конфликтти жеке адамдардын конфликти, бийлик талаш үчүн күрөш конфликти деп айтып келип атат. Балким кандайдыр бир мааниде ошондой көрүнүшү мүмкүн. Чындыгында муну Кудай берди дегендей, бул конфликт мурунку бийликтин жүзүн ачып атат. Жаңы кийинки келе турган бийликтерге кандай жасасак болбой тургандыгын көргөзүп атат. Кыргызстан өз элине эле эмес,
Коңушу элдерге дагы үлгү көргөзүп президент түзүп атат. Президенттер эртеби кечпи түшөт. Эгер мыйзам бузган болсо, алар эртеби кечпи жооп берет деген стереотипти биз ушул Орто Азияга, Кыргызстанга, бүтүн Орто Азияга мындай жайылдырабыз. Мен ойлойм, мына ушул бүгүнкү болуп аткан саясий окуянын тарыхый мааниси мына ушунда. Тарыхый президент түзүлөт. Ошондуктан мен муну эки адамдын мамилеси катары, анан бүгүнкү кыска тарыхый рамкада эмес, кеңири тарыхый рамкада караш керек экендигин баса белгилегим келет. Буга чейин сиз ошо сот залында эле сизге өкүм чыгардан мурун айттыңыз эле, мен баары бул иш мени камай албайсың, мен кол чабуулар менен баары чыгам деп. Ошол нерсенин ушунчалык эртерээк болуп кетерин сиз ошол учурда эмнеге таянып сездиңиз эле? Көбү сизди азыр көрөгөчтүк кылган экен деген сыяктуу нерселерди айтып атпайбыз. Бул жерде логика беле же башка жагдайлар, башка маалыматтарыңыз барбы? Эми мен көп жылдан бери саясатта жүрөм. 30 жылдан бери. Саясаттын чокусунда, олимпинде жүрөм. Туугандарым бай эмес. Туугандарымдын бири чоң мамлекеттик кызматта эмес. Бирок 30 жылдан бери жүрөм. Чокусунда. Анан өзүмчө чечим чыгарганда саясий конъюнктураны гана эмес, саясий перспективаны көрө билүү жөндөмү мага Кудай тарабынан берилсе керек. Кыргызда айтат, коозума сала бер дейт. Мен 3 жыл мурун Атамбаев мени камайт. Анан мен ушинтип чыгам деп конкреттүү элестеткен эмесмин. Мен конкреттүү элестеткен эмесмин. Туймумду гана айткан. Бирок дагы ошондой болду. Орундар алмашты. Коомго сабак боло турган чоң окуялар болуп жатат. Мен ойлойм, Сооронбай Жээнбековдин эң чоң Кыргызстанга берген жыйынтыгы мына ушул саясий президент түзүү. Саясий президент түзүү. Эми мындай ардайым боло бербейт. Тарых алмашаарда, эски стереотиптер сынаарда мына ушуга окшогон окуялар болот. Сооронбай Жээнбеков ушул окуяга, ушул кырдаалга өмүр бою даярданды беле. Көп оппоненттер, ошонун ичинде мен дагы айтам го. Биз мындай саясатчыны билбептирбиз, кокусунан эле чыга калды. Бирдекиде сүйлөгөн эмес эле, анан эле мына азыр кантип президент болуп калды депчи. Бул жана айткандай карапайым адамдар, саясий аналитиктер сезе бербеген тарыхый өнүгүүлөр болот. Башка бирөө эмес, мен эмес, Адахан эмес, Темик эмес, Боке эмес, ушул иштин баарын Сооронбай Шарипов жасап атат. Бул тарыхый чындык. Муну эч ким таанады албайт, тарыхый маанисин төмөндөтө да албайт. Балким бирөөлөргө жакпашы мүмкүн. Балким бирөөлөрдүн кызыкчылыгына каршы келиши мүмкүн. Ага каршы күрөшүшү мүмкүн. Алар укугу. Бирок тарыхты токтотуш мүмкүн эмес. Экинчи суроо, ушул суроо улам. Шуну менен сиздер Кудай буюрса акталып чыккан турасыздар, негизинен ошого барат. Биздин соттук укуктук тутум шуну менен бир ушундай экинчи бирөөнү жала жаап, карандай нерсе менен камап салбай тургандай система түзүлүп, мурдагы режим демонтаж болот дегенге толук ишенүүгө негиздер түзүлдү дегенге кошуласызбы? Урматтуу журналисттер, урматтуу угармандар, көрөрмандар. Шүф деп сыйкырчы болуп эч ким эч нерсени жасай албайт. Анын үчүн закон гана эмес, биздин менталитетибиз, коомдун мыйзамдуулукка, адилеттүүлүккө болгон мамилеси өзгөрүш керек. Бүгүн цифрлаштыруу заманында бул тапшырма бир аз жеңилдеди. Коомдук тармактарда
Элдердин мобилдүүлүгү, социалдык мобилдүүлүгү өстү. Информацияны жашыруу мүмкүн болбой калды. Мына кече эле бир мэр өзүнүн тууганын кызматка койгон экен. Түнү менен эл көтөрүлдү эле соцсетте. Эртеси тууганын кызматтан алып койду. Сот өзүнөн өзү өзгөрбөйт. Менин тарыхым бардык адамдарга сабак болуш керек. Мейли райондо карапайым бир адам мыйзамсыз соттолду. Тууган уруктары, достору 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл, 10 жыл көрүш керек. Жөн гана актап чыгып, эми болду, эми ыраазы болуп кетпестен керек болсо күнөөлүүлөрдү жазалаш керек. Эми мурун бул бир адамдын эле проблемасы болсо, бүгүн цифралык технология өнүккөн заманда көп тилектештерди жыйнап алса болот. Мурун тилектеш пикирлештер ар жерде калып, биздин үнүбүздү ким угат эле дейт. Бүгүн ар бир лайыктын салмагы, ар бир лайыктын күчү бар болду. Эгер шайлоону демократиялуу кыла турган болсок, анда кийинки бийлик, парламент, кийинки өкмөт элдин пикири менен эсептешип, жаңыча иштейт деп мен ишенем. Ушул жерде азыр митинг учурунда мурдагы жогорку кеңештин төрагасы Медетхан Шерипович айтып өттү да, сиздерге чакырык катары, кабыл катары өч алуу болбош керек депчи. Бирок ошол учурда укукта бир маселе бар да, кылмыш жазасыз калбаш керек депчи. Ошол Маевский бул жерге алып келип уюштурган адамдар, аткаруучулар ошол иштердин баардыгын, кылмыш иштердин баардыгын уюштургандар жазасын алыш керекпи? Эгер алар жазасын мен адам катары кечирдим. Кыргызда айтат, жакшылык менен бүткөн иш барын жууп кетет. Эгер мен ошол жерде чыкпай жок болуп кетсем, балким кек болот эле. Жакшылык менен бүттү, мен жеке аларды кечирдим, алар жөнүндө куугунтуктагым келбейт. Бирок мамлекеттик саясат болуш керек. Баары болбосо дагы буйрук бергендери жазаланыш керек. Мына бүгүнкү тергөө технологиясы кызматташуу деген институт менен чабактарын, аткаруучуларын четке сүрүп коюп эле негизгисин кармап атпайбы? Биздин учурда дагы мен ойлойм, ушул негизги фигурант, негизги ушул заказ берүүчүлөр жооп бериш керек. Ал эми буйрук аткаргандар дагы карап көрүш керек. Ар кимдин ролу эми ар башка. Суроңуздар. Бүтсө рахмат. Менде бир суроо көчүрөсүз. Акыркы суроо. Эгерде баары сиздер күткөндөй болуп, ушундай сот адилеттүүлүгү уланып, ушундай жыйынтык сиз толук акталсаңыз, 2 жылкы парламенттик шайлоого даярданып катышасызбы? Мен мандатым жөнүндө айтып коюшум керек. Мандат жөнүндө. Мандат азыр менин планымда жок. Азыр мен саясий реабилитация, юридикалык жана саясий реабилитация болуу менин негизги максатым. Сиздин саясий келечегиңиз Анан эгер акталган чечим чыккандан кийин мандат маселесин саясий кеңеш менен кеңешип көрөбүз. Мен үчүн ал негизги маселе эмес. Мен түрмөдө болсом да партия управляемостун жоготкон жок. Партия башкарылып турду. Мен түрмөдө болсом дагы фракция тарап кетип, мындай башкарууну жоготкон жок. Бир багытта, бир пикирде мындай иштеп турду. Эгер мен парламентте болбой, партияда ошол жерде олтурсам деле, мен ойлойм, фракциядагы, партиядагы утушка толук мындай болот. Ошондуктан мен мандат маселесин мындай орусча айтканда однозначно деп эсептебейм. Алар кандай чечим болуп калышы мүмкүн. Бирок партиядагы саясий ишмердигиңиз улантыла береби? Мен сот кандай чечим чыгарбасын, партиялык ишти жүргүзөм. 2 жыл 7 ай жүздөгөн адамдар физикалык мындай келип чуркап жүрүштү. Миңдеген адамдар жерлерде ар кандай формалар менен өзүнүн пикирин билдирип күрөшүп жүрүштү. Мени жеке менин тагдырым үчүн эмес, биз карманган принциптер,
биз карманган идеялар үчүн алар ушунтип жүрүштү. Аларды таштап четке чыга берүү менин оюмча мен үчүн чыккынчылык болот. Биз саясий ишибизди ошонун ичинде партиялык формада улантабыз. Рахмат. Болду, рахмат. Пойду. Да. Там народ ждет. Обновление, абсолютно незнакомые новые лица. Журналисты, да? Почему старые есть? Да, есть. Hazır okula çıkarma.